Баткенде окуя башталганда Бишкектен 67 баланы ого ала турган жана ошондой медициналык кызмат көрсөтө ала турган балдарды алып Баткенге жөнөгөнбүз. Ал жактан ситуацияны көрүп, 2 күн ошол чек арада болдук. Чек арада балдардын ого албасак дагы айрымдарыбыз тамак ашын жасап берип, ушундай жанында болуп аттык. Анан абал тынчыды. Абал тынчыгандан кийин эле кайра келдик дагы. Бул ошол жерде мына Абуйдун маңдайында 128ге ошо бир патриот байкебиз өзүнүн офисин берди. Элдик штаб деп жардам чогулта баштадык. Жардам чогулта баштаганда уже башка жактарда да элдер чогулта баштады. Анан ошол жардамдар кетирип, бүгүнкү күнгө чейин 3 фура, 2 спринтер жардам кетирдик элден келген. Анан ар кандай ойлор пайда боло баштады. Чынында түз жетеби, анан жетпей калышы мүмкүн деп. Анан ошондо мен соцсетке жаздым, волонтер болуп келип, өзүңөр ушу ишти көзөмөлдөсөңөр болот дедик да. Анан ошол жерде могу чогулуп аткан жаштардын баары тең ошо жети областтын жаштары. Бирөө таанышым же бирөө байке эмес. Мисалы үчүн журналисттердин арасынан дагы өзүңүздөр бирөөсүн ушул комиссия кылып кошуп, акчаны көзөмөлдөтүп, каяка жумшалып атат, жана жардамдар бир жерге апарып кампага төгүлүп салган жокпу, өз дарегине жетип атабы деп көзөмөлдөсөңүздөр болот. Анан мындан 2 күн мурун депутаттарга ошо элдик штаб аркылуу кандай жардам бере алат деп чакыруу таштаган болчубуз. Анан бирок депутаттар реакция кылган жок, балким көрбөй калды деп. Анан бүгүн ушинтип келишке аргасыз болдук. Бул жерде эч кандай провокация жок, бирөөнү жаман көргөзөлү деген ой жок. Депутаттар менен депутаттарды элге жаман көргөзүп атасыңар дейт, андай ой жок. Мына кээ бир депутаттар туура түшүнүп, молодец, биз силерди колдойбуз деп акчаларын салып кетип атты. Кээ бири болсо, наоборот, бизди жаман көргөзүшкө аракет кылды. Эч кандай бул жерде жаман көргөзөлү деген ой жок. Башкача басып жаман көргөндөр деле болуп атат. Жана ким айтты? Берге туруп сурабагыла дейт. Көчөгө чыгып сурагыла деп. Ким айтты? Иса Өмүркулов. Ошентип айтты, Берге туруп неге сурап атасыңар дейт. Биз берип атабыз, биз мынтип атабыз, көчөгө чыгып сурагыла дейт. А бердин элдери эмне башкача экен. Туурабы? Сиздер элден эмес, ошол депутаттардын түзмө-түз ушу кайрылган үчүн ушул жерге чыгып атасыздар. Биз буга чейин кайрылуу жасаганбыз да. Эч ким реакция кылган жок, ошон үчүн бияка келдик. Ошол эми көрөбүз, дальше кандай болот экен. Көп эле качып кетип атат, көрүп атасыздар да. Бүгүн саат канчага чейин турасыздар бул жерде? Билбейм, азыр сессия болот дегенден келгенбиз, баардыгы келет деп. Жото эч ким келгендей болгон жок го, каягынан кирип атышат билбейбиз. Түлендибаев, да, Түлендибаев. Ошол киши 3000 сом берди, анан 10.000 сом, анан 5000 сом. Калгандары 300 сом, 200 сом, 100 сом, эң азы 5 сом. Ылдый хоттон кирип кеткендер болуп атат. Мына биякта кабарчы балдар деле барып көрбөдү. Бирок ошо машинанын номерин тартып алышты, ал балдар, Анан кимкен Кайсы депутат экенин көрө алдыңыздарбы? жок, көрө албадык, жакшы. Алыстан болуп. Эми баягы калыс өтсүн, ачык өтсүн, баардыгы тең көрүнүп турсун деп сиздерди журналисттер чакырган болчубуз. Аны өзүңүздөр көрүп баа бересиздер. Онлайн аркылуу санайбыз. Кааласаңар журналисттер өзүңөрдөн бирөөнү комиссия кылып кошуп, ошол акча каяка жумшалат экенин көрсөңүздөр да болот да. Ошо. Анан комментарийлердечи мындай суроолор болуп атат да, бул бейөкмөт уюмдарда уюштуруп аткан бир нерсе болуш керек деген сыяктуу комментарийлер. Жок, мен өмүрүм митингге чыгып тигип кылган бала эмесмин негизичи. Анан бул негизи баягы жанагы кырдаал болуп аткан учурда ошакта болчумун да мен. Саламатсызбы, Баткенден жардам алып жатабыз. Жардам алып жатабыз, Баткенден.
Айтады, электен бер дейт. Дагы продолжайсыз дейт. А где? Endi el arqali yordam bera kelsangiz. El arqali. Hayır, çıkarsa. Jamendo.com. Мен азыр эртең менен кирип атып гана силерди байкадым, көрдүм. Анан буга чейин укпапмын, бирок негизинен айтканда интернет социалдык тармактарда дагы бир аз көрүп аттым. Жалпысынан айтканда эми ушундай кайгылуу учурда биздин ушул жарандарыбыз, активдүү жаштарыбыз биригип ковидти дагы көрсөттүк эле. Мына азыр дагы көрсөтүп атасыздар. Силерге барыңыздарга ыраазычылык билдирип кетет элем, рахмат айтып кетет элем. Мына бүгүн атайын ушу жогорку кеңеште дагы саат 2-де бул жөнүндө өзүм Бул элдик штаб деп ачылып атат. Биз 7 областта ачылдык да. Ушул күнгө чейин 3 фура жана ушундай 2 спринтер жардам кетирдик. Москвада да ачылды. Азыр соцсетте элдик штаб деген Инстаграмга жазсаңыз чыгат. Ол жерде чогулган балдардын баары тең ушу көзөмөлдөйбүз деп келип эле биздин волонтер болуп калганда. Мисалы үчүн азыр сиз дагы ушу элдик штабка деп мына бүтүндөй Кыргызстан көрүп атат. Мен монча акча котором деп которгондон кийин сиз өзүңүз ошол жерге бир өкүлүңүздү, өзүңүздүн акчаңызды көзөмөлдөп аласыз да. Ошол жагынан азыр кандай колдоо көрсөтүп аласыз? Мен биринчи күнү 29 апрелде ушул иш башталганда эле ошол эле түнү 3 машинеге жүктөп 1 миллион сомдук жардам өзүм көрсөттүм. Ошол бир эки депутат менен чогуу биргеликте жүргүздүк. Bundan дагы чоң жумуштарды көргүзөм деп отурам. Мен эми азыр мындай айткандан тартылып атам, бирок биз дагы ошол үйлөрдү курганга толугу менен мен өзүм дагы акча жумшайм. Азыр мындай болуп атат да, эртеден бери мына депутаттар менен жолугушуу болуп атат да, мына элементарный эле туура болсо акча таштаңыз дейт, көп сүйдөбөй акча таштаңыз деп атат да. Элдер күтүп атат да. Кайсы депутаттын реакциясы кандай болот? Эми акча таштаганда мен мындай эмес эле, мен өзүңөрдүн шотуңарга ырыт берем. Бизде шот жок, бирок мындай эле. Хорошо, мындай эле кеминде 100 000 ырыт берем, 100 000 сом. Андан сырткары мен айтпай турганда, мындай настын айтпай эле кое эле, көп нерсени дагы булай бирсе кылам. Бирок силердин штабыңарга 100 000 сом берем. 100 000 сом бересиз. Аманат деген кыз бар, штаб башчыбыз бул кыз. Бул кыз менен да ушу интернет аркылуу 2-3 күн болду таанышканыбызга. Сизге Хорошо, сүрүштүк. Провокация жок бул жерде, Жок, провокация жок. Айтып атасыздар, ушу элдин көчө түз эфирде санайбыз деп. Түз эфирде санайбыз азыр. Түз эфирде санап монча сом болду деп туруп, бул аманатка өткөрүлүп берилип, штабтын карамагына өткөрүлөт. Ошондон кийин анан штабтан өзүңүздөр маалымат алып турсаңыздар болот, чалып жана элдик штабка кирсеңер толтурган номерлер бар, ошолорго чалып маалымат алып турсаңар болот. Азыр санайлы түз эфир аркылуу онлайн. Биз тияк алып барсак ортодон бир нерсе кылыйды, ой, азыр ишенич жок болуп калды да. Бүгүн элдик штабтан келген жаштар, мынакей бүт 7 областтан келген жаштар ушинтип ак үйдүн алдына чогулуп 43.561 сом чогулду. Бүт бардыгы тең онлайн болду, камерага тартылды, бүт бардыгы тең. Эң көп бергени 10 000 сом болду, депутаттардын эң аз бергени 5 сом болду. Эң аз бергени 5 сом. Мне кажется, кетти 5 сом.